Харбинде өтүп жаткан кышкы Азия оюндарынын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери Казакстанга мекенине кайтып келишти. Кытайдан учуп келген алгачкы спортчулардын катарында өнүктөшү Роман Иванов менен бирге синхрондуу секирүү дисциплинасындагы фристайл акробатика боюнча тарыхый алтынды жеңип алган Шерзод Хаширбаев да бар. Ошондой эле мелдештин байге ээлери фристайлчылар Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Ардана Маханова жана коньки тебүүчүлөр Кристина Силаева менен Евгений Кошкин да келишти. В планах на будущее заработать. Келечектеги пландарыбыз лицензия алып, Олимпиада оюндарын багынтуу. Атаандаштар күчтүү болду. Бул Кытайдын командасы. Алар бул спорттун түрү боюнча лидер. Алардын арасында Олимпиада чемпиону Ци Гуампу да болду. Мен үчүн синхрондуу сууга секирүү боюнча мелдешип, ага каршы күч сынашып, алтын медальды жеңип алуу чоң сыймык. Выиграть у него золотую медаль в синхронном прыжке. Прилетел домой, отдохну немного. Үйгө келип бир аз эс алып калуума келип калдым. Бир жумадан кийин бизде дүйнөлүк чемпионаттын кийинки этабы бар. Мен ага даярданам. Ал жерде да бир нече мелдештерди өткөрөбүз. Ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттар жана жайкы машыгуулар да бар. Олимпиада оюндарына азыртадан эле даярданып жатабыз. Бул дагы маанилүү башталыш десем болот. Мүмкүн болушунча күчтүү Олимпиадага жумшайбыз. Будем максимально целиться туда. Бүгүнкү күндө Азия оюндарында Казакстан курамасынын эсебинде 17 медаль бар. Белгилей кетсек, курама команданын курамында биринчи орундарды фристайл акробатика жана шорт трек боюнча эркектер командалары, ошондой эле биатлончу Владислав Киреев алып келишти.